Adamdın denesinden can çıkkanda en birinci uğu alыңızlar. Can berip, esinden gelip, esine ketotkan uçurda talqin dep koyat. Birinci kalima aytып turuşubuz керек. Ayt dep aytpаңыз. Жөн эле. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dep turuş керек. Jаны чыга элек азырчы. Jаны чыккандан кийин токтотосуз. Jаны чыкканга чейин. Не деп айтат экенбиз? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Can berip aткан адам bir esine ага жөнөкөй учур эмес да агачы. Senikinde эмес да. Аныкы азыр оор абалда азырчы. Өзү пайгамбарыбыз айткан, кимдин акыркы сөзү la ilahe illallah болсо, дозок арам, бейиш важип деген да. Бейишке кирет деген да. Ошон үчүн ошону эстетүү максатында айт деп буйрук бербестен жөн эле жанында отуруп la ilahe illallah деп кулагына кирип калсын деп атабыз да. Эгерде бул ушу жан бере турган киши, өлүм төшөгүндө жаткан киши бир жолу la ilahe illallah деди, болду, токтот. Болду, эми эч нерсе деп айтпагыла. Ушул акыркы сөз болуп калсын ушу сөз. Чынтасарбы? Андан кийин башка сөз сүйлөтпөгүлө.